Assalamu алейкум, туғандар қандайсыздар? Талас облысы Манас району Семетей айылының тұрғындары. Туғандарына бұйырса Семетейде жаңы ушундай базарчиктер курулуп аткан. Бул жакка болсо туғандар жаңы ет миясо ачылыптыр. Сонун жаңылык болду негизи. Эми бул жердин точный мекен жайы болсо бул Семетейдеги центр, бул светофор жанындагы Назар акенин сода борбору бар мына магазиничи. Ушунун эле капталында салынып аткан чакан базарчик да буйрса. Анан чекесинен ачылып атат бул жакта. Жолдун эле боюнда, сонун тугандар. Бул жак болсо светофор. Бул жакта барыңыздар, билип деле калдыңыздар. Азыр эми ичин көрсөтүп беребиз кандай эттер бар экенин. Негизи өтө сонун болду. Жаңы дагы эттер көбөйүп буйрса. Эт жагынан бизден кичине проблемалар болчу тугандар. Мына тугандар ичине киргенде ушундай ар биринин тооктун эттери бар экен, балыктын эттери, жылкынын, уйдун эттери бардыгы бар бул жакта тугандар. Бул жакта копченый балык да бар экен негизи тугандар. Эт эле эмес, бардык нерселер бар экен да. Ошол уйдун, жылкынын эле эти эмес, балык, тооктун эттери, үндүктүн эттери баары кошулган экен. Ассаламу алейкум жигит, кандайсың? Алейкум ассалам. Жакшы. Буйрса жакшы болуптур, жакшы жаңылык болуптур дагы бизде. Эттер уже көбөйүп, жакшы болду. Анан качан бүгүн ачылып атсыңарбы? Бүгүн ачылды. Бүгүн ачылып атсыңар, местаңарда сонун экен, аке. Ушул жакшы салынып аткан экен, жаңы месталар буйрса. Анан сыртына ушул жазуу кылып койсуң атайын. Кечине күйө бол. Кечине күйөт, ооба. Күйүп жаркка билинип турат экен, Эми бул жакта эттер менен бир сыйра тааныштырып кой. Бул жакта негизи жылкынын эттери, анан уйдук, бул жерде. Уйдук. Уй менен жылкынын эти, анан чучугу бар экен, казысы бар экен бул жакта. Ооба. Жакшы. Эми бааларын айта кетсең, баалар кандай? Уйдуку, жылкыныкы бирдей эле 650дөн. 650дөн. Чучуктун килограммы 900. Казыныкы дагы. Таман казылар. Таман казылары. Буларда издегендер болсо, мына бул жакта бар экен. Сулпетти дагы беребиз. Булар 800дөн болот килограмм. Сулпет бар экен демек, Жылкыныкы. Уйдуку да бар сулпеттер, Өтө сонун болду. Анда фарштар бар. Булар 650дөн килограмм. 650дөн. Уйдуку да? Ооба. Жакшы болуптур негизи. Койдун эттери барбы бака? Койдукун жакында алып келебиз. Бүгүн ошо жетишпей калдык. Эми жаңыла ачылып атканга жараша кийин дагы буйрса көбөйтүп эртеңден баштап буйрса аракет кылабыз алып келгенде. Эми бул жакта эттер тааныштырып кеткен. Бул жакта балыктар, үндүктүн эти, уйдун тили, Уйдун баш эттери экен, булар. Баш сулпетти. Балыктын түрлөрү бар экен да. Звейный голова дейт бул жагы. Бул карась, дагы түрлөрү келет. Дагы түрлөрү келет. Бул эмненики эле? Бул үндүктүн куйругу. Куйругу экен, Бул уйдун тили экен, Тили, ооба. Уйдун тилин издегендер болсо мына ушул жерде бар экен, буйрса тугандар, жакшы болду. Анан азыр бул жакты жылдырып, бияк бетин көрсөк. Бирөөлөр койло неме? Тоок неттери. Килограмм канчадан болор? Мынакей биякта буну көргөзүп койсоңуз бир сыйра багалар. Айткандай мынакей. Уйдун тили 450 сом, уй баш сулпет 450, үндүк саны дейт, 450, үндүк плечо 450, үндүк куйругу 430, өрдөк грудинка 350 дейт. Тоок 450 килограммы, ал дагы чоң эт. Змейный голова дейт 400 сом килограммы. Карас 450, толстолок 450, балык копченый тиги, бир штугу 130 сом. 130 сом экен бул, ногу. Копченыйлар издегендер болсо мына штугу 130 сом экен. Анан бул немен сандар, аркы буттары, Ооба, үндүктүкү. Бул канаттары үндүк канаттар, ооба. Жакшы болуптур да, бир эле неме эмес, бардыгы бар экен бул жерде. Дагы көбөйтөсүңөр эми. Буйрса, буйрса. Койдун эти келет дагы. Буйрса көбөйтөбүз. Өтө сонун болбоду. Анан эттер бул жерде келип иштөө убактылары кандай болот эми? Эртең мененки 9дан кечки 9га чейин иштей беребиз. Выходной деле. Выходной жок. Жакшы экен анда, без выходной. Без выходной. Күнүгө эт болуп турат, свежий эт. Ооба, буйрса. Буну өзүңөр союп келип атсыңар да? Ооба, өз сойдуруп алып келип атабыз. Кировкадан. Жакшы экен анда, буйрса. Жаш эми жаштар кандай болот эми, көбүнчө жаш малдыкын издешет көп. Жалаң жаш малды сойдуруп атабыз, буйрса. Желательно жаш мал алып келебиз. Анда жакшы болуптур да. Ооба. Жаш малдыкы болсо, уйдук каласаңар, уйдуку каласаңар жылкыныкы бар экен. Буйрса жакшы. Ооба. Анан эми чабып берем десеңер дөңгөч бар экен, чабып беребесиң. Бияк эми буйрса кескичтерди,
алып келебиз. Сатуучу сенсиң. Ооба, сатуучу. Буюрса жакшы. Бул жерден өлчөп бересиң, Ооба, өлчөп тартып бере беребиз. Мындай жилик менен алам дегендер болсочу кандай болуп калат? Жилик менен деле алып келип беребиз. ичи карын общий жилик кылып сатчу эле го. Болот да буюрса. Буюрса. Эми элдин талабы менен буюрса кыласың. Буюрса боло берет бар. Жакшы экен буюрса. Өтө сонун. Анан баазына бир сыйра көрсөтүп коеюн бул жактын бааларын. Өзүңөр бир сыйра пауза кылып туруп, көрүп, анан жазып алсаңыздар болот. Тетрадь, ручка алып туруп. Анан ушул менен болжолоп келе берсеңиздер болот. Анан бул негизи 650ден, общий. Анан сулпетти 800 деди, чучуктарды 900 деди. Ошондой экен. Мына копченый балыктар буюрса бул жерде. Өзүбүздө бир бала жазайт. Ушундай жалаң өзү кармап алып келип. Өзүңөр жасайсыңарбы? Жок, бизде бир бала жазайт, ошондон алып атабыз. Жакшы экен да. Бул да постоянно болот. Постоянно болот. Витамин да бунун бардыгы жакшы да негизи. Түрлөрү бар да, балыктардын келет алар буюрса. Анан жакшы экен бул жерде фарш негизи кенен экен. Ооба. Калаган неме килограмм деп алып кете берет бул буюрса. Өтө сонун. Өтө майлуу эмес экен, эттүү экен көбүнчө. Ошол жакшы экен туугандар. Ишиңе келген да, жакшы буюрса. Эл кызматында боло бергиле. Биздин семетейибиз өнүгө берсин буюрса. Ушундай жакшы нерселер ачылып, эттер буюрса ачылып баштады. Бир эки жерде ачылып отур. Жакшы. Анан тооктун этин алам десеңер, мында чоң тооктун эттери бар экен, да бир көрсөтүп коеюнчу. Үндүк неттерин алам десеңиздер өтө сонун болду негизи. Анан сыртын бир сыйра көрсөтүп коеюн. Кечине да жаркырап күйүп турат, бул жер оңой эле таап келесиздер. Сонун туугандар, ушул жакка келе бериңиздер. Ошондо биринчи, экинчи бирок катар экен да бул жерде. Экинчи неме экен. Жолдун эле боюнда туугандар. Буюрса бул жерлерди баардыгы бүтүп, сонун болуп иштеп келечекте биздин Семетей өнүгүп атат жакшы. Назар сода борборун эле капталында турат туугандар. Келе бериңиздер. Кечки 9га чейин дейт, даже куптандан кийин эле иштей берет экен туугандар. Келиңиздер.